Ana ушундай эң сонун чыгармадан кийин эфирибизди алгылайбыз. Дагы бир ирет кутмандуу отаңыздар менен урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер экранга жакыныраак келиңиздер. Бизде дагы да болсо өзгөчө конокторубуз, бизде деги эле өзгөчө маек берейин деп келип отурат. Кесиптешим тааныштырып өтсөңүз. Өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар болсо, же болбосо кандайдыр бир каалоо тилектериңиздер болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дароо тааныштырабыз. Студиябыздын 3-чү коногу өзгөчө үндүн ээси, өзгөчө таланттын ээси Чынара Түркменова эжекебиз студиябызда конокто. Саламатсыздарбы? Таң эрте жаркылдап, жагымдуу элибизге бир өзгөчө маегиңизди берүүгө келип, куш келипсиз. Анда эмесе, дароо маегибизди баштайлы. Чыгармачылык жолуңузда өзгөчө бир жаңылануулар болуп аткан чагы, өзгөчө тойлорду жарып аткан чагыңыз десек дагы болот. Чыгармачылык тууралуу сүйлөсөк. Жакшы, биринчи кыргыз эли менен амандашып атып. Жалпы ушул кыргыз элин баарыңыздарды ушул көгүлдөр экрандан көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Баарыңыздарга ден соолук жана тынччылык каалайм. Ошол менде жакшы чыгармачылык буюрса, кичинеден жанданып келаткан чагы, ал эми той топур болсо өзүнүн нугунда кетип атат. Жакында эле ушул жагы чыгарма үстүндө иштегениңизди биз көрүп калдык. Ошол тууралуу кыскача токтоло кетсек. Жакын арада ушул клиптин бет ачары болуп да турат окшойт. Ооба. Болбой калдым колуктуу деген бул сөзү Жапара Исаева эжекемдики, ал эми оны Ибраим Жунусовдуку, ошол агамдыкы. Бул ырды мен кичинекей чагымда ушул Токтобой Черикчиева эжекем өзүмдүн эжем, мен акталган кыз болом, өзүңүздөр билгендей. Ошол эжекемдин ырдап жүргөнү бир билбейм, эмнегедир кичинекей кезимде жүрөгүмдүн бир түпкүрүнөн орун алган ыр экен бул ыр. Анан кийинчерээк ушул ырды дагы деле угуп жүрчүмүн. Анан көп кыздар аябай таң калчу эле. Биз башкача ыр угабыз, сен эмнеге бул ырды угасың депчи. Анан ушул ырды эмнегедир өзүнүн максаты ушул убакка жетти окшойт. Ошол ырды бир жаңылап десем жаңылышпайм. Жаңылап жаздырдым. Буюрса азыркы тил менен айтканда кавер деп коет эмес, ошондой бир жаңылап бир клип сыяктуу кылып тарттым. Эми жакында буюрса аз калды өзүнүн чыга турган. Ал эми мындай TikTok баракчаларым эми өзүңүздөр көргөндөй TikTok менен көбүрөөк популярный болуп атпайбы эчем. Эми караганда анан ошол TikTok баракчага салып койдум эле. Карап турсам көп эле аял затына тиешелүү ыр экен да, бул чындыгында баягы болбой калдым колуктуу деген ырдын өзүнүн сөзүндө эле аябай көп мааниси терең ыр да, бул мааниси терең ыр. Анан карап турсам бүт эле аял заты өздөрүнө багышын ар кандай видеону тартып, баягы өзүнүн ички жан дүйнөсүн чыгарып алган видеолорду көрүп атам. Анан жакшы деп бир ичимен сүйүнүп койдум. Жакшы эле ырдаган окшоймун деп. Ооба, буюрса ийгилик каалайлы. Алдыңкы учурларда буюрса бул YouTube же болбосо ушул социалдык тармактарга жайма-жай көрө алат экенбиз. Ал эми дагы берчү суроо бул эмнегедир Чынара айым бул кайгылуу, муңдуу ырларга эмнегедир жакыныраак да. Мисалы музыкасы шаңдуу болсо дагы, бирок сөздөрүндө кандайдыр бир кайгы муң жаткандай сезилет да. Эмне үчүн ушундай чыгармаларга жакынсыз? Себеби эмнеде? Балким өзүнчө бир себеби бардыр. Бул ырды ырларымдын ооба маанисине аябай терең көңүл бурам. Мен баягы ырды алып атканда дагы адам ырчылардын баары эле түшүнөт болуш керек. Жан дүйнөсүнө кирмейин, ал ырга эч кандай сен бир мүнөздөмө бере албайсың да. Жан дүйнөңө кирип ырдай албайсың ал ырды. Анысыңарында эле ошол ырлардын ооба мааниси, сөздөрү бул өзүмдүн жүрөгүмө тиешелүү, өзүмдүн жан дүйнөмө тиешелүү ырлар. Ошондуктан ырдайм. Адам баласы, өзгөчө чыгармачылык адамдар бул жашоосунда болуп өткөн окуяны же болбосо мисалы өзүнүн жүрөгүндө болуп жаткан нерсени чыгармага кошуп жазат экен да. Сизден мисалы бере турчу суроом, бул эң көп мисалы жашооңузду чагылдырган бул кайсы ырыңыз? Ушул жер менен менин жеке жашоомду билгилер келип атат. Башкача жол менен сизден суроо мүмкүн эмес экен. Бул жерде ырлардын баардыгы тиешелүү деп койбойм. Ошондо бир эле билип калып атам. Баардыгы тамаша. Бул жерде ырлардын ооба, бирок чын эле ар бир ыр өзүмө тиешелүү болуп атат.
баягы жашоо турмушума деле балким тиешелүү болуп калышы мүмкүн толук турду. Адам баласы ошол өзү башынан өткөрмөйүн бир нерсени ырдагысы келбейт да. Же болбосо ыр жаза албайсың дегендей да, ушундай да бир нерсе болуш керек да, обязательно же бирөөнү сүйүш керек, аябай, же бирөө менен урушуш керек. Ошондой бир ырлар, тереңирээк ырлар жазылат да сөзүм. Чынар айтқан туура айтты деп ойлойм. Жогоруда биз буга чейинки бир интервьюлардын биринде да көрүп калдым эле. Бул адам баласынын дегелек жан дүйнөсүндө болуп аткан нерсе, же болбосо жашоосуна тийиштүү нерсе, мисалы адам баласынын, ар бир адам баласынын мисалы кыйынчылык болот да. Ошол нерсе мээге күч келмейинче, чын жүрөктөн чыгарма болобу, кандайдыр бир жаратмандык болобу, бул элдин сүймөнчүлүгүнө жана ошондой эле жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет деп коебузго. Ошол нерсе ийгиликке жетпейт экен. Андыктан ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздердин дагы кандайдыр бир жан дүйнөңүздө болуп аткан нерсе, бул эч кандай кайгырбаңыз, анткени ал нерсе ийгиликке гана жете элек деген ойду айткым келип турат. Ооба, иңсон. Анда эмесе суроолорубузду алдыга карай узаталы. Дегенде ошол чыгармачылыктан сырткары азыркы учурда эмне менен алектенип жаткан чагыңыз? Бул чыгармачылыктан сырткары өзүмдүн жумушум бар. Мындайча айтканда, ошол жеке компанияда иштейм. Ал жакта өзүмдүн ордум бар. Мененки 9-дан кечки 6-га чейин ошол жерде жылбастан, эч жака кетпестен ошол жерде өзүмдүн элге кызматымды кылам. Чынар айым, ал чыгармачылык деген бул бир өзгөчө бир кандай десем, кайык десек болот да. Бунун мисалы арты жок, дегеле жолу аябай татаал. Ошол татаал жолго өзүңүздүн жеке жумушуңуз менен бардыгына жетишүү сиз үчүн оорчулук жаратпайбы? Бул баягы адам баласында айтып коет го, канчалык аракет кылсаң, ошонун аркасында бир берекет турат депчи. Ансарында мен ошол нерсенин өзүмдүн жашоомдо көргөндүгүмө байланыштуу чарчабайм. Такыр ушул чарчаганга өзүмө жол бербейм да. Аракет кылайын, ушунун аркасында бир үзүрүн көрөйүн деп бир тырышып жүргөн убагым. Бул нерсени дагы мен өзүмдүн тарбияман болуш керек деп ойлойм. Ата энемдин мага берген тарбиясынан. Аракет кылышсаң, ошол нерсеге жетесиң. Өзү уктабайм көп мен негизи. 6 саат уйку жетет мага, ошондуктан жетишет болушум керек. Бунун баары убакыттан болуш керек. Жогоруда биз маегибизде да айтып өтөбүз, дегеле убакытты туура пайдалана алган адам бул ийгиликтин ачкычын эрте колуна алган адам. Анда эмесе, Чынар айым, сиз убактыңыз тууралуу кандай бөлүштүрөсүз? Эртең менен таңкы саат канчада турасыз? Ошол тууралуу токтоло кетсеңиз. Эртең менен саат мен 7-де турам. Дайыма 7-де турам. Көнүп да калгам, выходной күндөрү да, мындай эс алуу күндөрү да 7-де турам. Туруп эле ошол дайыма айтып келем, ушу таңды көргөнүмө аябай сүйүнөм. Себеп дегенде эртең мененки таңды көрүш бул ар бир эле пенденин бир тилеги болуш керек. Ошол эртең менен таңды көрөм, көрүп эле сүйүнөм, анан даярданып баштайм. Планымды кечинде койбойм. Мен планды койгон күндө деле мен корком план койгондончу. Эртең менен эле все ушул нерсени ойлогом. Бүтүрөйүн деп чуркап эле ошол жумуштарымды бүтүрүп алам. Убакыттын баардыгын тең туура жана пайдалуу нерсеге коротконго аракет кылам. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин ардактуу коногубуз убакытты туура пайдалануу тууралуу кыскача токтолуп кетти окшойт. Ар бирибиз таң эрте туруп алып, өзүбүздүн убактыбызды туура пайдалансак, мисалы, кээ бир адамдар бар, эртеңки күнүн бүгүн пландайт, мисалы, отуруп алып, эртең бул нерсеге барам, бул нерселерди кылам, бул жумуштарды бүтүрөм деген сыяктуу. Ал эми кээ бир адамдар ушундай планды эртең менен эрте жумушунун башталышында, күнүнүн башталышында эле пландайт. Анткени кээ бир адамдар үчүн, мисалы, эртеңки планды бүгүн жазуу, бул мисалы ар кандай убакыт учурлар болуп кетет да. Мисалы, бир жерге барам деп койсоң, ал жактан балким кандайдыр бир иштер чыгып калышы мүмкүн. Ошонун себебинен бир күнгө болгон планым бузулат деген максатта көпчүлүк адамдар ушундай план койбойт экен. Сиздин оюңуз? Албетте туура айтасыз. Негизи эле көп учурда эртеңки күнгө болгон планды Чынар айымга окшоп эртең менен койгон туура деп эсептейм мен да, себеби кечинде эми сиз айткандай ар кандай болуп калат. Мен сиздин оюңузга кошулам. Майли. Анда эмесе маегибизди уланталы, Чынар айым. Азыркы учурда мисалы чыгармачылык адамдардын көбү эле, мисалы ыр тармакта жүргөн, кино тармакта жүргөндөрдүн көпчүлүгү ушул барып акырында ушул бизнес тармагына өздөрүн аралаштырып кеткен сыяктуудай сезилип баштады да. Балким сиз деле кандайдыр бир убактарда ушундай пландарыңыз болот? Мен бизнеске деле аралашып көрдүм. Жакшы, жаман эмес. Аябай жакшы нерсе бул. Пайгамбар да айткан турбайбы? Эгерде сен бир ишиң болсун десең, баягы бизнес кыл деген бир жакшы бир сөзү бар го. Мен ушул нерсени угуп калгам да, ошол сарында эле эгерде сен бир пландап бир жакшы кандай десем,
керектүү бир бизнести аткара турган болсоң, мунун үзүрү аябай көп да. Мен деле бизнес кылып көргөм, жакшы болгону гана мен өзүмдүн ордум башка жакта болуп кондугуна байланыштуу ошол жака көбүрөөк басым жасап кеттим. Бизге маалым 2023-жылды Чынар айым өзгөчө бир эмгек менен баштаган, өзгөчө бир талпынуу менен 2023 могул иштерди кылам, бул иштерди бүтүрөм деп, Кудайга шүгүр, азыркы учурда мисалы Чынар айымды дээрлик Кыргызстандын бардыгы эле таанып калышат. 2024 дагы жакындап калды. Убакыт учкан куш демекчи, бир пас эле 2023 өтүп кетти окшойт. Саналуу гана айлар калды, саналуу гана убакыттар калды. 2023 дээрлик бардык койгон пландарыңыз ишке ашты? Кудай буйрса ооба, ишке ашып келатат, буйрса акырындан аракет менен. Ал эми 2024кө дагы башка пландарды баягы мындай тиленип коем. Ушундай болуп калса, Кудайым буйрса ушул жылы бүтүрүп алсам, ошого чейин жашасак, ошого чейин бир оорудан, бөөдө кырсыктан алыс болсок деген бир жакшы үмүттөр менен аракет кылам. Но азыркы убакта 2023 жаман жыл болгон жок, 2022 дагы жаман жыл болгон эмес. Негизи эле ар бир жыл өзүнүн бир жакшы, кандай десем, өзгөчөлүктөрү менен өтөт. Жакшы. Биздин студиябызды карап өзүңүз байкасаңыз керек, аркабызды карасак күз. Кече эле ошол жаз келип, жай келип аткан чак эле. Кеч болсо да сурап коелу, деги эле ошол жай кыйсалууну кандай өткөрдүңүз? Жай кыйсалуу быйыл аябай жакшы өткөрдүм окшойт. Өзгөчө. Нелер менен коштолду, Баягы бизде жылда эле көлгө барабыз го, бирок ушунчалык бир кыска мөөнөттө барат элем. Анан быйылкы жылы болсо эмнегедир үй бүлөбүз менен ошол жакта аябай көбүрөөк эс алдык. Мага ошонусу менен кызыктуу болду. Анан ысык болду аябай быйылкы жай, ошонусу менен кызык болду мага. Эми сиз жакшы өткөрүп алдыңыз жайды. Ал эми ушул чыгармачылыкта азыркы учурда мисалы чет мамлекеттерге, мисалы Москва жергесине, Казакстан жергесине кыргыз ырчыларын көпчүлүк учурда чакырып аткан чагы, деги эле сиздин дагы башыңыздан өтсө керек мындай окуялар. Эми ал жака барганга чейин кызыктуу окуялар адамдын башынан көп эле өтөт. Ооба, мен бирок чет жака чындап айтсам чыга элекмин. Ушул октябрдын 24-ü, ал эми 29-у ушул Астана жергесине ошол той боюнча бир аз чакыруулар болуп атат. Ошол жака барам, Кудайым буйрса. Эми балким ошентип анан жылат болушубуз керек. Ал эми ошол чет өлкөлүк ырчыларда сиздерге мисалы чогурдайлы же болбосо дуэт аткаралы, чыгармачылыкта чогуу иштешели деген сыяктуу сунуштар чыгабы? Жок, чет өлкөдөн түшкөн жок, бирок ушул Алматы казак бир туугандарыбыздан түштү. Азыркы убакта ошол жактын автордун ырларын ырдап атам, бирок балким дагы пландар болсо ырдап калат болушубуз керек. Демек, ошондо чогуу ырдаганга кандай жооп бердиңиз? Азыр жооп бере элекмин, болгондо ошол жактын ырын ырдап атам, ошол мага сунуштаган автордун ырын ырдап атам. Ошо жогоруда дагы баягы буга чейинки маектерде да айтып кеткем, ошол казак автору бар, Берик Тажиев деген. Ошол агамдын ырларын ырдап атам, бирок анын сунушун азырынча жооп бере элекмин. Чынар айым, ал эми азыр мисалы чыгармачылыкта көпчүлүк адамдар мисалы продюсер деп коебуз, мындайча айтканда, продюсер менен иштешип, клиптерди ошол адам аркылуу деги эле жаздырып, көпчүлүк адам ийгиликке жетип аткан чагы, деги эле сиз ушулга кандай карайсыз? Продюсер менен иштешесизби? Продюсер менен иштешпейм. Балким иштеши, мени көрүп жүргөн продюсерлер деле бар да. Эгерде ал тараптан сунуш түшүп калса, албетте жок дебейм. Себеп дегенде сиз айтып кеткендей, ушул продюсер менен иштешкен адамдардын, то есть ырчылардын көпчүлүгү баягы көбүрөөк элге таанылып, мындайча айтканда чыгармалары көбүрөөк кетет. И жалпоо дагы болбойсуң деп ойлойм да. Баягы чыгармачылык менен тез иштешесиң, анан дагы бир адам жардамы болот го, ошол продюсер деп ойлойм да, сага жардамчы боло турганчы. Азырынча менде продюсер жок, өзүм эле аракет кылып жүргөн убагым. Чынар айым продюсери жок эле ушунчалык ийгиликтер жаратып, ушунча клиптер жаратып атат. Ал эми продюсер болсо, Чынар айым чыгармаларды жаратат. Ал эми ушул жакында эле ушул чыгарма үстүндө иштедим дедиңиз. Дагы ушул алдыда кайсы чыгарманы жаңыртайын? Мисалы чыгармачылык адам бир ойлонуп коет го, мен ушул чыгарманы жакынкы арада жаңыртам, же болбосо ушул чыгарма үстүндө иштейт окшойм деген сыяктуу ойлор пайда болот атабы? Мага негизи ушул эски ырды жаңыртуу мындай көз карашым өтө деле түз эмес эле негизичи.
баягы өзүң жаңы ырлар бар. Кыргыз элине жаңы го негизи эле бир жаңы кийим кийсең деле бул жаңы да. Ошол сыяктуу эле жаңы ыр ырдасам деп көбүнчө өзүңүз көргөндөй жаңы ырлардын үстүндө иштечүмүн. Буга чейин азыркы убакта дагы ошол жогоруда айтып кеткендей, ошо казак элинен жаңы ырларды алып атам. Буюрса ошол Кыз узатуу деген жакшы бир ырды алгам. Анын үстүндө иштеп, азыркы убакта ырдалып атат, бирок ага клип тарта элекмин. Бир планым бар, балким ошого клип тартам. Анан ата-эне жөнүндө ыр жаздырып атам. Ошол өзүмдүн бир тууган ата-энемди, бир туугандарымды кошуп бир жакшы клип тартайын деген. Ата-эне болмоюнча деги эле ушул адам баласы, ар бир эле адам баласы, биз башка адамдар деле ушундай ийгиликке жетпейбиз. Андыктан ата-энени ар дайым сыйлайын, ардактуу телекөрүүчүлөр. Айта кетчү нерсе, таң эрте 7 канал биздин таңкы маанай ушул Таң сыры программабызга кошулуңуздар. Алдыда мисалы көптөгөн өзүбүздүн оюн зоокторубуз же болбосо мыкты адамдар менен, мыкты инсандар менен ушундай маектешүүлөр уланат. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер болсо, кандайдыр бир каалоо тилектериңиздер, сунуштарыңыздар болсо, биздин Instagram, YouTube, Facebook баракчаларыбызга оюңуздарды калтырсаңыздар болот. Ал эми биздин конокторубузга бере турган суроолоруңуздар болсо дагы ошол жакка калтырып койсоңуздар, албетте биз тараптан жооп болот. Албетте туура айтасыз. Негизи биздин ар бир көрүүчүлөрдүн ой пикирлери, сунуштары биз үчүн өтө маанилүү. Себеби дегенде негизи балким бул жери мындай кылсаңар же болбосо дагы бир нерселерди кошсоңор деп өзүңүздөрдүн да сунуштарыңыздарды айтасыздар. Сөзсүз түрдө сиздердин сунуштарыңыздар, ой пикирлериңиздер биз үчүн өтө маанилүү. Анан өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди жазганды унутпаңыздар. Анда эмесе фристайлга карай уланталы. Чын арайым, убактыбыз да бир аз аягына келип жетип отурат окшойт. Акыркы суроолорубуздун бирин берели. Деги эле чыгармачылыкта азыркы учурда мисалы ырчылар, бичилер, кино тармагында дагы өзгөчө бир Кыргызстанда өнүгүү болуп жаткан чагы, дагы кандай жаңыланууну киргизип, дагы кандай жаңылануу менен биздин маданиятыбызды, деги эле ушул чыгармачылык тармагыбызды көтөрсөк болот деген оюңуз бар? Бул жагынан баягы фонограмма эмес, өзүңөрдүн бир үнүңөрдү көрсөткүлөр дагыла деп Маданият министрлигинен каралбадыбы? Ооба. Анан ошол сыңарында эле азыркы убакта көпчүлүгү мен баягы концерттерге барып калгам да, Дворецке барып калганда ошол жактан көптөгөн ырчылар барасыңбы десең жок деп баягы бир ал жактан баягы фонограмма жок, өзүң ырдайсың. Кээде өзүңө ишене албаган бир убакыттар болот эмеспи? Бул өтө жакшы каралды деп ойлойм. Ушуну менен жакшы ырчылар жана таланттуу бир инсандар иргелип, жакшы ырдаган баягы чыгат болуш керек деген ойдомун. Ушун менен көтөрүлөт деген бир эле үмүтүм бар да негизи. Ооба, туура айтасыз. Бул нерсеге чынары жебиз аябай жакшы токтолуп кетти окшойт. Анткени мисалы кесиптешим, менин оюмча, бул мисалы концерттер эле болуп жаткан учурда мисалы живой деп коебуз, мисалы жандуу үн менен, деги эле ушул аркада мисалы комуз гитаранын оштосунда бир концерт көрсөң эмнегедир эс аласың. Ал эми дүңкүлдөк, даңкылдак деп коебуз. Азыркы учурда мисалы укмуштай колонкалар менен эми замандын өнүккөнү, бирок ал нерседен эмнегедир эс ала албайсың. Анткени башың ооруйт. Ал эми ушул менин оюмча мисалы акыркы учурларда мисалы той тармагы деле ошол мындай жандуу үн менен ырдап, жандуу үн менен көпчүлүк басым жасап аткан чагы. Ал эми сиз дагы ушул тойлордо кызмат кыласыз. Ал жакта жандуу ырдайсызбы? Бир жакшы бир нерсени айтып кетейин бир жолу. Мен жандуу ырдабай эле коеюнчу, тамагым ооруп атат, жандуу ырдабайм деп атсам, деп туруп баягы флешканы беребиз да, берип туруп минус өткөрүп алып турам. Чыгып эле жар айтайын десем эле жандуу, анан баягы ошол жерден өзүңө келесиң да, үнүң ооруп атат деген үнүң өзү ачылып кетет экен. Ырдап эле жакшынакай эле киргизсек болот экен андай эле. Мен коркком, бирок чындыгында. Себеби биз баягы жар десе эле айтып эле кирип кетебиз да, баягы үндү басып ырдап элечи. Андан кийин коркпой калдым. Андан кийин ага чейин бирок Дворецте ырдап эле жүргөм жандуу үн мененчи. Эмнегедир жар мен үчүн бир башкача болду да, баягы. Ошондон кийин жандуу үн менен эле ырдаган мен үчүн оор деле эмес, ырдап эле келатам.
Кээде баягы акустика жакшы бир ресторандар болот, ошол убакта өзүң эле жанды ырдагың келет эмнегедир. Элдин ошол жерде олтургандардын жүрөгүнөн түнөк тапкың келет да. Туура айтасыз. Дегеле ошол жанды үн менен ырдагың эмне жетсин, анткени чындыгында Чынар айымга кошулам. Көпчүлүк учурда мисалы ошол тойкананын ошол аппаратура деп коебуз, ошол жагы бир аз начар болуп калгандыгына байланыштуу ал жерде жанды үн менен ырдоо дээрлик мүмкүн эмес. Анан дагы бир суроо берейин, соңку суроолордун бири болсун. Бул кино тармагында өзүңүздү мындай актриса катары элестеткиңиз келеби? Мен чыгармачылыкка келердин алдында мен ушу кино тармагына барган болчумун. Эмнегедир өзүмдү ушул кичинекей кезимден бир кандай кыялданган бир кыялым болчу, кино тармагында өзүмдү көрсөтүү. Анан барып ойлонуп баягы менин ата-энем кичине бул жака көз карашы өтө алысыраак эле да. Мен чыгармачылыкка дагы кийинчерээк эле кошулдум, себеп дегенде ушул ата-энемдин уруксаты менен. Ага чейин каршы болуп турушкан, ошондуктан ырдабай жүргөм. Анан кийин ошо кино тармагына барганда мен барып жакшы эле өттүм, кастингден өттүм, бирок эмнегедир үйдөгүлөрдү ойлой эле кайра кайтышкым келбей койду. Чынар айым, биздин ушул эфирибиз соңуна келип жетип отурат. Кылычкан кош демекчи, анда эмесе сизге эркин микрофон суналам. Мен ушул сиздердин аркаңыздар менен мен кыргыз элиме жакшы бир каалоо тилекти айтып кетейин. Кыргыз элимде дайыма аманчылык болсун. Ушул оорудан, анча-мынча кырсыктан алыс бололу. Ал эми мени көрүп турган жакындарыма, балким бир туугандарым же ата-энем көрүп турган болсо, баардыгына салам жолдойм. Ар бири аман болсун, оорубасын, ар дайым менин жанымда жана мени сүйүнтүп жүрө беришсин. Ал эми сиздерге чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Сизге да чыгармачылык ийгилик, көптөгөн чыгармаларды жаратып, элибиздин жүрөгүнөн түнөк табыңыз. Анда эмесе ардактуу теле көрүүчүлөр, биз жогоруда айтып өткөндөй, убактыбыздын соңуна келип жаткан чагы. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Агарып аткан таң менен 7 каналдын Таң сыры программасы менен биргеликте таңыңызды бирге баштаңыз. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн деген жакшы ой менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Эң сонун сиздер менен 1,5 саат бою кызматыңыздарда мен Махабат Талантбекова жана кесиптешим Бектур Урматбеков. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.